Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздарга белгилүү болгондой, Баткен облустук телеканалы бүгүн өзүнүн кызматкери чыган журналист, кесипкөй адис Арзыгүл Галымбетованын мезгилсиз дүйнө салганына байланыштуу жалпы кызматкерлер кабыргасы кайшып кайгырып турган мезгили. Өзүңүздөр билгендей, бүгүн Арзыгүл Галымбетованы Баткен облусунун жалпы журту, кыргыз эли, кыргыз журналистикасы эскерип отурат. Тилекке каршы бүгүнкү программабыздагы мына ушул кесиптешибиздин эмгек жолундагы кесипкөйлүгү, анын адамдык улуу сапаттарын даңазолоого арналмакчы. Бүгүнкү программабызга келген конокторубуз бар, тааныштырып өтөйүн. Баткен медиа борборунун гезит тармагы боюнча директордун орун басары Акматов Адылбек Жуманович жана Баткен шаардык Өрүксар гезитинин башкы редактору Диларам Эгембердиева, Баткен шаардык кеңешинин депутаты, журналист Каныша Яшимова, Баткен медиа борборунун башкы редактору Бермет Манасова жана ага редактор Алмакан Матураимова келип отурат. Саламатсыздарбы? Студияга куш келиптирсиздер. Бүгүн мына кесиптешибиз Арзыгүл Галымбетованы жоготуп отурабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Бишкек шаарында, Ош шаарында кесиптешибизди эскерип атышат журналисттер, активисттер, бардык эле кыргыз эли социалдык тармактарда эскерип атышат. Бүгүн дагы мына Баткен шаарында облустук жетекчилердин катышуусунда эскерүү кечеси болуп өттү. Адылбек Жуманович, сизден сурагым келип турат. Мына көп жылдан бери ушул журналистика тармагында эмгектенип келе жатасыз. Баткендеги журналисттердин устаты катары өзүңүздүн кеп кеңешиңизди берип келесиз. Ушул Арзыгүл Галымбетова менен дагы иштешип калдыңыз эле. Туура, бүгүн өтө оор күн болуп турат. 2 күндөн бери ушул социалдык тармактарда жалпы эле кыргыз элинде ушул биздин жаш татынакай чыган анандай ушундай чечкиндүү журналистибизди жоготуп алганыбызга байланыштуу бардык жерлерде мындай эскерүү күндөрү өтөт да. Чын деле азыр деле ишенгим келбей турат. Мына ушул биз турган залда, биз турган ушул студияда Арзыгүл далай рет ушундай баарлашууларды, ал турсун жаңылыктарды алып барган чыган журналист болчу. Мен Арзыгүл АК-пресске келгенге чейин мен АК-прессте мен иштеп тургам. Андан кийин Арзыгүлгө 2010 жылдар болсо керек, Арзыгүл улап кетти. Ошол Баткен аймагындагы ушул АК-пресстин кабарчылык милдетин. Ал кыз бир эле ушул АК-прессте эмес, ошого параллельно удай эле телевидениеде иштеп атты. 7 каналда иштеди. Кайсы жерде иштебесин, мындай журналисттик өзүнүн көрөгөчтүгү же болбосо ыкчам маалыматтарды чагылдыруу, анан баягы мезгилдин күрөө тамырын кармай билген өзгөчө бир инсан болчу да. Анан бул журналист деп койсо, бул журналист өтө кооптуу жумуш. Бир сөздү айтсаң, ошонун артында бир адамдын тагдыры турат да. А бир адамдын тагдыры деген бул өтө чоң нерсе да. Ошондо мейли кайсы чек арада бир чыр болуп калса деле, же болбосо жай турмуштагы кимдир бирөөдүн мындай турмушунда болбосун, ошол кандай олуттуу болсо ошонун баардыгын кийинки мезгилдерде жалпы коомчулук ушул Арзыгүл деген биздин татынакай кызыбыздын дан угат деле да. Мейли түнбү, күнбү, кайсы бир жерде кандай мындай контрабандага байланыша ишил кандай болбосун айтор бардында ошол кыз ушул жерде турчу. Алгачкыдан болуп чыгарбы? Абдан өкүнүчтүү. Акыркы күндөрү мен кайра ушун телефон чалып, бир мындай олуттуу маселелерди даярдап атканда бир 2-3 жолу негедир ушундай кандай болот, биягы кандай болот деп бир маалыматтарды сурап атты эле. Мына Ыдырысы Зактын тиги акыркы жаңы жер аймагы боюнча жасаган материал тууралуу, ал эртеси эле күнү бул кызда ушу биздин жергиликтүү журналисттер, мен өзүм барып көрүп келбесем болбойт агай тигиндей мындайдан барып тартып келип, ал деле өзүнүн чындыгын берди, ал деле өзүнүн айтканын ал деле керектүү баягы өзүнүн эмесин укуп, элин угуп, баардыгын бир жаңсыл жасап келгенге аракет кылдым агай тигиндей мындай деп өздөрү айтып калды. Ошол маалыматтар боюнча кеңеш сурап турду. Анан кийинки мезгилдерде негедир мындай өзүнүн ошол шек келтирилген мынандай соц тармактарды талкуулоо маселеси боюнча да чыгат эле. Журналист деген ошондой болот да, аны көтөрө билиш керек. Ал айтылат дегендей бир акылдашып эметип турдук эде. Тилекке каршы назик кыз ушул бардыгын көтөрө албай калды го деп ойлоп койдум да, коомдун жүгүн көтөрө албай калды го деп ойлоп калдым да.
Ал бардығын мындай капыстан өтүп кеткени бизге абдан кабыргабызды кайыштырды. Мына бүгүн эскерип отурабыз. Менимче бул кызга ошо телевидениянын ичинен бир кичине бурч берип, андай музейин ачып койсо болобу? Же болсо ушунчалык баягындай сөз болду, шаардын көчөлөрүнө же болсо кайсы бир объекттердин аттарын коюп койсо болобу, балдардын бакчасына атына коюп койсо болот. Кандай болбосун биз кесиптешибиздин келечегин, тагдырын, аянычтуу мындай өмүрүн мындай түбөлгө калтырып койсок, ошол биздин парзыбызга, карзыбызга болот го деп ойлойм. Буюрса балким. Диларам эже, сиз мына ушул Арзыгүл эже Баткен шаарында, Баткен шаарынын өнүгүүсүндө мына экөөңүздөр ушул өзгөчө маалымат тармагында тыгыз иштештиңиздер. Өзгөчө мына соңку убакта Баткен шаарына түрк инвесторлорду тартып, көп кабаттуу үйлөрдү салуу боюнча дагы өзүнүн пландарын айтып жаткан болчу. Бул боюнча сиз жакшыраак билет болушуңуз керек. Акыркы убактарда качан жолугуп, эмне тууралуу сүйлөштүңүздөр эле? Биз Арзыгүл экөөбүз 5 жыл такай үзгүлтүксүз тыгыз иштештик. Бир гана кесиптеш эмес, мындай эже сиңди же дос катарда мамиледе болдук. Албетте мындай мезгилде толкунданып жатып, Каныша эже инвестицияларды татканда бирок ошону форумда келип калды бул киши. Анан келип калгандан кийин биз интервью алганбыз Арзыгүл экөөбүзчү. Сиз ушул келип эле кетип каласызбы? Же бир план менен келип бир иштерди аткарасызбы деп суроо бергенбиз. Суроо бергенде мен эгер жергиликтүү бийлик мага колдоо берсе, жер бөлүп берсе, мен мына иштер жасайм деп айткан эле, бирок айткандай 1 эмес 2-3 жолу келди. Акыркы мына Ноорузга карата 3-үчү жолу келиши болчу. 3-үчү ирет жолугушуулар оюштурулган. Экинчи ирет келгенде башында ошол өрүктү кайра иштетүү боюнча цех ачам, ошонун технологиясын үйрөтөм деген эле. Бирок экинчи ошо жолугушууда андан тышкары мен мына Арзыгүлдүн деле сунушу болду. Сиз мына үй салганга кудуретиңиз жетпейби? Кандайдыр бир шаарыбыздын инфраструктураны өткөргөнгө ушундай бир неме барбы мүмкүнчүлүгүңүздөр дегенде, бар, эгер бизге жер берсе, инфраструктурасы жакшыраак, суу бар жерден берсе, биз үй эле курбастан шаарча куруп беребиз деп сөз берген. Биз ишенбей калганбыз, бирок негизи мына 3-үчү келишинде шаарды Баткен шаары 41-42 гектар жерди өндүрүш өнөр жай жактан бөлүп берди. Келечекте буйрат буга негизи ошо Арзыгүлдүн бир эле суроосу натыйжасы бар. Албетте. Рахмат, Каныша эже, мына сиз Арзыгүл эже менен кесиптеш гана болгон жоксуз, тең туш катары, курбу катарында жүрдүңүз. Бизге караганда да көбүрөөк ушул жакындан биле алдыңыз дегенде, анан бүгүнкү күндө ошол шаардык кеңештин депутат катары дагы бүгүнкү эскерүү кечесинде анын атын көчөгө берүү маселеси да көтөрүлдү. Бул маселе да каралат болуш керек. Албетте, биз мына 3 күндөн бери бир эле Баткен журналистикасы, Баткен эл эмес, жалпы кыргыз эли, кыргыз журналистикасы өтө оор жоготууга учурап, абдан кабыргабыз кайышып турат. Анткени биз мындан көп узабай эле буга чейин да бир кесиптешибизди ушундай бир Баткендин жылдызы деп айтып, ушул Баткендин бир жылдызын учурдук эле арабыздан тилекке каршы жапжаш, андан да курч ушундай аябай мынтип өсүп, өрчүп, өзүнүн күчкө толуп, жанагындай эмгегин элге арнап аткан мезгилде тилекке каршы дагы бир калемдешибизди, кесиптешибизди, досубузду жоготуп, өтө оор жоготууга туш болуп турабыз. Бул учурда биз бүгүн эртең менен өзүңүздөр көп болдуңуздар, 2 күндөн бери жалпы ушул Арзыгүлдүн дагы бир тилеги ушул болчу. Биздин журналисттердин арасында тилектештик деген нерсе жакшы болуш керек, биз ынтымагыбыз бекем болуш керек, чогулайлы, жолугайлы деген ушундай өтө бир демилгечи инициатор болчу да. Ошентип ошол тилектеринин бирөөсү болчу. Дайыма башыбызды бириктирип, ушундай чогула калып, өз ара ушинтип топтошуп, ушундай нерсеге абдан көп маани берчү. Бүгүн да ушинтип жалпы кесиптештери Баткен облусундагы, ошол шаардагы бардык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү баарыбыз биригип Арзыгүлдү эскерүү, анан эми албетте жакындарын чакырып, жетекчилерди чакырып, ошого жакшы сөзүбүздү айтып, анан Куран окутуп, ушундай бир жакшы иш-чараны өткөрдүк. Өкүнүчтүү, биз эч качан мынтип Арзыгүлгө мынтип
эскерүү уюштуруп аны эскерип отурабыз деген биздин такыр оюбузга келген эмес. Арзыгүлдүн Ополтоодо эмгектери бар. Мен бир эле анын ошол инвестиция тартууга кошкон салымыны, Адылбек Жубанович анын журналисттик өзгөчөлүктөрүн айтты. Мен анын кайрымдуулугу боюнча айткым келет да, ушунчалык кайрымдуулукка кайдыгер карабаган кыз эле. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына пандемия мезгилинде дагы элдин баары жаны тынып, өзү жанын аяп отурса дагы Арзыгүл тынчыган жок. Ошо катар кадимкидей келип иштеп, чогуу чуркап жүрдүк. Анан ошол мезгилде дагы Лейлекте бир ушул мен өтө 2 күндөн бери ушул окуяны ойлоп аябай катуу эме болуп атам. Үй жайсыз калган бир улгайган инсанга үй жай кылып, ошонун барып үйлөрүн ремонтуга чейин кылып, анан дагы ошол мен ал үйдүн ичин да толтурушум керек деп мага бир ушинтип айтты да, анан ошол апамдын жасап берген септерини, төшөктөрүнү, килемдеринин баарын артып барып, ошону мен беришим керек деп ушунчалык айтты. Анан Арзыгүл, сен жашсың, турмушка чыгасың, ал өзүңө да кереги тиет. Балким ошол жактан чогултуп башка бир жолун көрбөйлү десем, жок. Не кылат элем, башка болгон күнү бир эмесин көрөбүз. Мен ошого берейин деп чечтим. Бул күнү алып барам деп аткан. Анан ошонун баарын алып барып берип келдим. Мына дос көрдүңбү, мына деп сүрөттөрүн көрсөтүп, ошол үйгө салып эметкен бүт бардык сүрөттөрүн көрсөтүп, ушунчалык бир анча мынча жигит адам жасай албаган жумушту жасап, өзүнүн апасы арнап берген бул өтө мындай адам үчүн баалуу нерсе болгонуна карабай, ошол нерсени алып барып ошол жака соопчулукка берип келгендигини баарыбыз эле билет болушубуз керек. Анан бул эле эмес, мындан башка дагы канча ушундай сооптуу кайрымдуулук иштерине аралашып, көп жакшы жумуштарды жасап жүргөн. Анан дайыма баскан жерине гүл кылып, шаң кылып, ушундай бир өзгөчө жан эле да, айта берсек такыр сөз түгөнбөйт. Албетте анын ордун эч ким толтура албайт. Андай баягы чек ара учурунда көп айттык биз журналисттер баарыбыз, мына өзүнчө да кыздардын да өзүнчө бир эмелерибиз бар. Анан ошол жерде отуруп Арзыгүл этият бол деп, анан биз жалгыз сүйлөшкөндө дагы Арзыгүл кооптуу жерге, чуулгандуу жерге этият бол, журналисттин коопсуздугу дагы биринчи кезекте болуш керек десем, дос, мен сеникиндей илине турган балам болбосо, апам, атам болбосо, эмне кыжаалат болосуң, эчтеке болбойт мага деп ушунчалык мындай жанын аяган жок да, түнбү күнбү эч нерсеге караган жок. Ушунчалык бир жигиттерге караганда дагы кайраттуу, эрктүү, ушунчалык бир башкача инсан эле. Тилекке каршы ошондой жакшы адамдар жаратканга керек окшойт эртеке тарабыздан. Рахмат, Бермет эже. Арзыгүл Калымбетова мына Баткен медиа борборунда 2010 жылдан бери иштеп келатат. Мына ошол жылдан бери сиз такай иштешип келдиңиз. Ишке болгон мамилеси кандай эле, деги кесиптештер менен кандай мамиледе болгонун айтып өтсөңүз. Туура айтасыз. Ошол мына 3 күндөн бери кабыргабыз кайышып, дал ишенбей келебиз. Ушунчалык эрте кетет деп арзууну эч качан ойлобоп турбуз. Ойлогон иштер болуп кетти. 2010 жылдан бери чогуу иштеп келебиз. Ушу Баткен телерадио компаниясында жакын кесиптеш, жакын курбу, жакын сиңди катары жакшы мамиледе болчубуз. Арзуу өз ишине өтө жоопкерчиликтүү, анан кайсы учур гана болбосун өзүнүн материалын өтө анда ыкчам бүтүрүп, өз ишине берилүү менен бир материалды даярдоого берсең, аны мынакей караңызчы, мен адамдар бир күндө бир материал жасаса, мен 4 материалды монтажы менен бүттүм деп кубанып калчу да. Ташпала кыялы болчу. Ошондой. Анан ошол күн дагы акыркы ошо 23 март күнү келди. Арзуу бүгүн дикторго сенсиң подводкаларды чогултуп даярдынсеп, эже мен Баткен үчүн дагы салым кошоюн деп атам. Түрк инвесторлор келиптир, аларга переводчик болуп жол көрсөтүшүм керек. Өзүңүздөр бирдемке кылыңыздар деп кеткен, ошо ойдон көрбөй калдык. Анан ушул элим, жерим дегенде ичкен ашын жерге койгон, ушу мекен үчүн, эл үчүн ушунчалык күйгөн патриот кыз болчу. Анын жасаган иштерин кээ бир мырзалар дагы жасай албайт. Эмнегедир Арзуу ушунчалык шашып, ушунчалык көп иштерди бүткөрүү үчүн ушунчалык шашып жашады. Анан анын адамдык сапаты өтө бийик болчу. Кесиптештердин арасында мына жогоруда да айтып өтүштү, анын жүргөн жери шаң болчу, өтө тамашакөй болуп, ошол ар бир жүргөн жерин шаң кылып, анан кек сактабаган мүнөзү бар болчу.
бир нерсе болсо бетке айтат, анан бир сөз болсо аны дароо эле унутат дагы кайрадан күлүп туруп, жүргөн жерин шаң күлкүгө айланткан ушунчалык бир кайталангыс мекенчил кыз болчу тилекке каршы жогото турабыз. Алмакан эже, сиз кайсы убактан бери тааныйсыз? Сиз ушул адамдын сапаттарынан кайсыларын өзгөчө белгилеп кетер элеңиз? Мен деле Арзыгүлдү 2010 жылдан бери эле тааныйм. Ал убакта мен Баткен Таң гезитинде иштечүмүн. Кесиптеш, кесипкөй журналист, мындай күчтүү, эрктүү кыз деп билем да. Анан бирок канчалык эрктүү, күчтүү болсоң да ажалдын алдында алсыз экенсиң да. Тилекке каршы мезгилсиз досубузду, курбубузду, кесиптешибизди жогото турабыз. Баарыбыз үчүн өкүнүчтүү, жүрөгүбүз ооруп, азыр бардыгыбыз кайгырып турган чагыбыз. Адылбек Жуманович, жана башында айттыңыз өзүңүз дагы, мына чек арада кандай окуя болбосун алгачкылардан болуп барчу ошол жерге. Мына жалпы кыргыз эли да биз курс убагында байкабай жүрүпбүз. Азыр айтып атышпайбы, ушул чек арада эмне маалымат болсо биз биринчи Арзугүл Галымбетованын социалдык баракчасын биринчи карачыбыз депчи. Чындыгында эле биз бербеген маалыматтарды, эч бир журналист бербеген маалыматтарды чыгарчу эмес беле. Эми Арзугүл эженин атын өчүрбөөнүн дагы бир жолу, балким ошонун жолун улап ушундай маалыматтарды чыгарып туруу керекпи? Балким ушундай журналисттер тарбияланышы керекпи? Албетте. Эми мындай да, журналист деген абдан көппүз. Анын үстүнө бизде азыр толуктаган блогерлер бар, анда башка соц тармакта бардык эле активисттер. Канчасынын арасынан суурулуп чыккан ушул Арзыгүлдүн айырмачылыгын мен айттым го, ал киши түнбү, күнбү биринчи жолу ушул ар бир маалыматты ушу мындай биринчи жеткирген ошо Арзыгүл болчу да. Кече жок, мага Раев Султан Акимович чыкты да. Ал кишини билесиңер, Кыргызстанда өзүнүн орду бар киши. Көңүл айтып атпайбы? Ал ошо соц тармактардан чыгып, жакындарына, ошол коллегаларына менин атымдан көңүл айтып кой, жакшынакай кыз эле деп. Эми ошондой деңгээлдеги биздин улуу адамдарыбыздын көңүлүнө чейин ушул маалыматтар менен жеткен, анан мындай өзгөчө айырмаланган мындай журналисттер сейрек кездешет. Эми аккан арыктан суу агат, Кудай буйрса дагы ушундай курс, дагы башка журналисттер чыгат деп ойлойбуз. Эми биздин өрөөн, биздин аймак өзү ошондой бүтүндөй өлкөнүн, керек болсо башкалардын көңүлүн өзүнө буруп турган аймак. Бул жерде ушундай бир чындыкты, ушундай бир тактыкты жеткирип туруу башка өлкө үчүн да, башка журналисттер үчүн да мындай керек да. Баардык ушул Арзунун биринчи маалыматынан азык алып турганда да. Буйрса, мына силерде чоң коллектив турат. Бул жерде дагы ушундай маалыматты чогуу мындай ыкчам жеткиренге аракет кылат болушубуз керек. Ошондуктан албетте Арзуудай журналисттер көп, но бирок алардын баардыгынын өзүнүн стили, өзүнүн кыймылы, өзүнүн иш стилдери бар да. Мисалы үчүн мен Арзу берген айрым материалдарды мен мындай ойлонуп калам да, аны кантип берем. Ал киши тарс эткирип берет. Ошол эле мезгилде кайсы бир олуттуу мындай стратегиялык маселелерди да кандай жол менен болбосун, аким болобу, губернатор болобу, же болбосо жогорттон келген министр болобу, Арзугүл дайыма жанында турчу. Арзугүл дайыма эркен сүйлөшүп, информация алып берсе. Бул журналисттин өзгөчө мындай өзгөчөлүгү, анан дипломаттыгы, керек болсо ошол журналистика тармагында бышып жетилгендиги да. Мага абдан өкүнүчтүү. Ушундай жылтыраган, жылдыздай болгон кыздын мындай жалп өчүп кетиши да. Бул кыз көп кыялданчу, силер айткандай. Кыялданчу. Мен үйлүү болсом, керек болсо жакында машина алсам дегенде бир кыялдар менен жүргөн кыз да. Мындай ушинтип мындай өз маңдай тери менен ушинтип жүрүп, күтүлбөгөн жерден бүгүн кош айтышып отурабыз. Албетте каршы эскерип отурабыз. Арзугүл Галымбетованын дагы бир өзгөчө агайда баса белгилеп кетти. Баткендеги баягы жетекчилердин өзгөчө кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган жетекчилерди тизгинин тартып, аларды мындай сестентип турчу эмес беле? Арзугүл дегенде чындыгында жаш баладай коркуп калган учурлары болгон да. Мындай айтканда аймактык журналистикага өтө чоң салым кошту. Жакындан баштап иликтөө жагындагындай жакшы жакка алып чыкканга аракет жасап аткан учуру колго алып баштаган эле. Бирок ал
Акипресте дагы иштеп, телевидениеде иштеп, андан тышкары блогерликтин дагы бир жакшы сапаттарын көрсөттү. Бир гана иш эле эмес, ал ошол өнүгүүнүн үстүндө, кандай кылып жакшыртуунун үстүндө дагы аракеттер жасады да. Ал көп тармактуу адам эле. Коомдук иштерге дагы активдүү катышат эле. Көп жал адам экен деп ойлойм да, себеби окко аскер адамдары деле мынтип батынып бара албайт да. Ошол аял башы менен бир коргой турган кийими деле жок. Эч нерсеси жок болсо дагы октун арасында жүргөн биз өзүбүз түз эфирлер, өзүнүн түз көрсөтүүлөрдөн көрүп аттык да. Ошончалык жүрөгүндө жалы бар, жылдызы жанып, эми пышып жетилип калган адам эле да. Бул дагы көп жумуштар жасай турган адам эле. Пландары көп эле. Бирок өмүр экен, өмүрү кыска экен. Бирок бунун жолун улай турган жаштар бар деп кошумчалай кетсем, ошо кесиптешим Диларам айткандай, Арзу өтө курч материалдарды жасачу да, көбүн эсе ошол контрабанда, коррупцияга каршы күрөшүү, мына кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандарды ал жеринде барып, ошо эл менен бийликтин ортосуна көпүрө болуп калганда, бул жерге көбүнчөсү издеп келчү, Арзу кызым жардам берчи деп карапайым элчи. Ушуларга карапайым элге жардам берип, бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп, ушундай жанакы өтө ашынып кеткендердин тизгинин тартып турган, кайсы учур болбосун түнбү, күнбү, лейлектин четке айлоолоо, кызыкан четке айлоолоо, атка минген бойдон кетет эле. Ушундай жеринде барып, ошол материалды сапаттуу кылып чыгарып, ошол элдин көйгөйүн чечип, эл оозунда ушунчалык Арзуу деген ат менен карапайым эл оозунда дагычы Арзууну издеп, көбүн эсе келип, ошол карапайым элге жардамын тийгизген, ушундай бир чыгаан, чыныгы мекенчил, эл үчүн иштеген патриот мекенчил кыз болчу. Изденүүдөн аябай талбайт эле да, дайыма изденип, анан өзүнүн үстүнөн дагы иштеп, окууларга катышып, ушинтип жүргөн үчүн журналистиканын бир эле тармагы эмес, бир канча тармагында өзүнүн мындай артыкчылыгын көрсөтө алды да. Анан ошол эле учурда мисалы айрым журналисттер, айрым кабарчылар бир эле барып, бир эле мисалы коллегия болсо, коллегиянын ичинен эле тартып ошону менен келе берсе, ал ошол жерде айтылган ар бир маселени барып, ошол кайсы жерде эмне болду, факты менен барып, ушунчалык баягы мээнеткеч профессионал журналист катары ушунчалык жакшы материалды жасайт эле да. Анан жөн эле бир жерден эле мындай рамканын ичиде эле бир нерсени барды, көрдү, болду, кетти деп эч качан маалымат бербейт эле да. Дайыма изденип, өзүнүн чыныгы кесипкөй экендигини дайыма көрсөтөт эле. Анан Арзыгүл ошол бир эле Баткендеги журналисттер эмес, жалпы Кыргызстандагы журналисттер менен да абдан жакшы алака береке, мындай маалымат алмашууда өзгөчө орду бар эле. Анан облустун маалымат коопсуздугуна өзүңүздөр жакшы билесиздер, өткөн жылы март-апрель айларындагы чек ара окуяларында абдан катуу маалымат согушу жүрдү. Бир эмес кайра-кайра ушундай маалыматтык тирешүүдө дагы ушунчалык баягы ыкчам аракеттери менен биздин маалымат коопсуздугубузду сактоого өзгөчө салым кошту деп айткым келет. Анткени ошол эле учурда ал бир эле Кыргызстандагы эмес, эл аралык журналисттер менен дагы мамилеси бар эле. Ошол эле тажикстандык, өзбекстандык журналисттер менен дагы баягы тааныш болуп, социалдык тармактар аркылуу алардын дагы маалыматтарын көрүп, алар мынтип атат, биз мынтип беришибиз керек, болгула, моуну жазгыла дегендей дайыма биздин ошол ММК деген өзү журналисттердин атайын группабыз бар. Ошол жактан бул мындай болуп атат, бул тигинтип атат, алдын алып биз монтейли деп ушунчалык бир өзгөчө бир адамгерчилик сапаттары, демилгелери, ошол изденип талыкпаган аракеттери бар эле. Анан дагы бир эң өкүнүчтүүсү, биз ушундай бир кыйынчылык учурларды, бир сыноолорду биз башкаларыбыз мисалы ичибизге жутуп, жүрөгүбүзгө кабыл алсак, аныкы баары сыртында эле да. Ошончолук ал жүрөгүнө кабыл албай, баарын ошол сыртында кайгысын деле, күлкүсүн деле баарын сыртка чыгарган адам эле да. Анан кантип келип мындай болду, абдан өкүнүчтүү биз үчүн. Эми алдыда кесиптешибизди атын өчүрбөй аны эскерип туруу биздин негизги милдеттерибиздин бири болсо керек. Жана Адылбек Жуманович дагы жакшы бир демилгени айтып өттү. Балким Баткен телеканалында бир бурч ачуу, андан сырткары деле журналисттер мисалы өз ара балким спорттук иш-чараларды жыл сайын өткөрүп туруу кандайдыр бир болсо керек, алдыда иш-чаралар. Албетте жакшы болот эле. Эми биз өзүбүздү мындай тарыхыбызды өркүндөтпөсөк, өзүбүздү өзүбүз эметпесек, анда баардыгы өчө берет да. Ошондон ушул телевидениянын бир бурчунда ал кыздын ысымы же болбосо сүрөтү, анын тарыхы сөз илинип турса жакшы болмок. Анан жыл сайын
Бизде өзүнүн журналисттердин коомчулугу бар, азыр айтып атасыңар, тилектештик бололу деп атасыңар. Билесиңер, 99-2000 жылдары жалгыз эле журналист болгонбуз. Муну мен ошол жерден келип иштеп калдым. Анан акырында азыр 100дөн ашык журналисттерибиз бар. Баарыбыз биз тилектеш болушубуз керек. Раз ушунчалык коомдун жүгүн тарта турган болсок, мындай бири-бирибизди аябышыбыз керек, маалыматтан колдоо болуш керек. Анан ошол башка областтардагы да эле мындай журналисттердин өзүнүн мелдештери болуп турса жакшы болот эле. Анан эмне үчүн болбосун? Ошол Арзунун ысмына же болбосо радио салымдан көз өтүп кеткен биздин Татнакай кызыбыз улук күнүндө кандай сонундай эмгектерин биз эскербесек, анда ким эскерет да, ким эскерет? Мисалы үчүн алардын баардыгы жөн эле мындай жок болуп кетпеш керек го дейм да. Ошондуктан биз мындай чыгаан кыздарыбызды, инсандарыбызды, ошо өзүнүн коллегаларыбызды дайыма эскерип турганыбыз оң болот. Буюрса биз эртеңки газетабызга да биз атайын бир эскерүүлөрдү берип, ушундай бир жакшы ойлорду айткыбыз келип турат. Менимче журналисттин корпус бүт эле биздин ушул аймактагы баткен журналисттердин баардыгы эле мындай кабыргасы кайрып турганда колдойт болуш керек. Албетте бул биздин чек арага чеп болгон, биздин кыргыз элибизге, кыргыз чек арасына калкан болгон кызыбызды биз калкалап сактап кала албадык. Бул өкүнүчтүү. Көзүнүн тирүүсүндө анан ушундай бир өзгөчөлүктөрүнө жеткирип айтып үлгүрбөдүк. Биз мындай элибиздин дагы бир канына сиңген ушундай бир көрүнүш бар. Биз баягы жакшы сөздү угуш үчүн өлүү кара жер алдына баруу керекпи дегендей бир абдан бир элибиздин айтылып келген эмеси бар. Ушул тилекке каршы азыркыга чейин ушундай биздин өзгөрүүгө көп мындай батын албай атабыз да. Ошонча жакшы сөздөрдү мына 3 күндөн бери бир чети сүйүнүп атсак, ушунча жакшы пикир угуп Арзыгүл жөнүндө. Бир чети абдан өкүнүп атабыз да. Ошол көзүнүн тирүүсүндө ушунча пикирди айтса кандай жакшы болот эле деп, анан колубуздан келишинче ар бирибиз ошол демилгелерди көтөрүп, биз буюрса мына бүгүн өзүңүздөр да уктуңуздар, Баткен шаардык кеңеши, Баткен шаардык мэриясы атайын демилге көтөрүп, буга чейинки жолугушууларыбызда талкуулап, сунуштарды берип жатабыз. Арзыгүлдүн атын өчүрбөш үчүн ошол шаарга көптөгөн бир жакшы көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, ошол облуска канча салымдарды кошкондугун эске алып, анан ошол көчөлөргө ысмын ыйгаруу, мүмкүн болсо социалдык объектилерге атын калтыруу максатында дагы биз атайын демилгелерди көтөрүп атабыз. Албетте аткара турган жумуштарыбыздын баары алдында, балким ошол биздин массалык маалымат каражаттары өзүнүн дагы атын Татнакай кылып Арзуу деп жүрөт эле. Ушундай бир Арзуу деген рубрикаларды ачып, ошону дайыма Арзыгүлдүн элесиге арнап алып жүрсө деген мен сунушумду ошол кесиптештериме айткым келет. Эми Арзуу деген сөздүн артында дагы канча сөз жатат да. Мисалы ошол жакшылыкка арзуу кылып, эртеңки келечектен бир жакшы бир үмүттү арзуу кылып, тилекти арзуу кылып, ушундай бир Арзуу деген атайын бир көрсөтүүлөрдү даярдап, гезиттерге рубрикаларды ачып, ушундай биз Арзыгүлдүн элесиге арнап ушундай колдоо көрсөтүп койсок жакшы деген сунушубуз бар. Мен дагы кошумчалай кетейин. Жакшы сунуштар айтылды ошо телеканалда. Кудайым буйруса, мына алдыда дагы жогоруда айтылгандай, мына Адылбек Жуманович айтты, Каныш Айшимов айтты. Анан ошол телеканалдын эмгек жамааты кече жетекчилик менен муну макулдашып сүйлөшкөнбүз директорубуз менен чогуу. Ошо туулган күнүнө арнап, Арзуунун жыл сайын туулган күнүндө атайын салтка айланган маданий спорттук иш-чара Арзуунун жаркын элесине арнап уюштуруп, турууну салтка айлантуу боюнча, андан сырткары телеканалга ушундай өзүнчө бурч кан ачып Арзуу тууралуу анан берүүлөрдү дагы ошонун атына уюштурабыз деген алдыда жакшы пландарыбыз бар. Ушундай кайталангыс өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин деп, бирок арабыздан өтө эрте кетти. Анын эл үчүн жасаган, чыны жүрөктөн күйүп жасаган, өтө мекенчил, өз ишин сүйгөн Арзуунун жасаган эмгектери, эл үчүн жасаган эмгектери түбөлүккө жүрөгүбүздө жашай берип унутулбайт деп. Ооба, мына ушу сиздердей кесиптештери, саналаштары бар турганда мен да ишенем, буюрса Арзыгүл Галымбетованын аты өчпөйт, элеси өчпөйт, эмгектери өчпөйт, артында уланат деген ниетте бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Атайын убактыңыздарды бөлүп, ушул Арзыгүл Галымбетованын адамдык бийик сапатын
чыгармачылыгын, эмгек жолун, ушул кесипкөйлүгүн даңазлап бердиңиздер. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, жалпы кесиптештерге, анын жакындарына дагы бир жолу сабырдуулук тилейбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге сала кетели, биз бул дүйнөдөн мезгилсиз өтүп кеткен кесиптешибиз, кайраттуу чек арага чеп болгон чек-арачы журналист аталган Арзугүл Галымбетованын мезгилсиз дүйнө салгандыгына байланыштуу аны эскерүү маегин уюштурдук. Саламатта туруңуздар.